Агахандын бир инвестиция алган багыты. Бул жалпы Кыргыз Республикасынан эмес, башка ага кошулган 4 өлкөдө дагы иштейт. Андан тышкары Тажикстанда, Пакистанда, Афганистанда, бул жылы биз быйыл Өзбекстанда чыгып атабыз. Андан кийин ушул иштеп аткан учурдун ичинде 15 миллион доллардан тышкары ушул инвестиция кылганбыз. Анын ичинен 3,5 миллион доллар ушул негизги Кыргыз экономикасына таратылган. Биз ушул 100дөн ашык инвестиция кылганбыз. Азыркы учурда менде активдүү портфелимде 90го жакын компаниялар бар. 90го жакын, алардын бир 20% булар болсо стартаптар, калганы болсо кадимкидей биз МСБ деп айткан бизнестер, орто чакан ишканаларды. Биз Trade Prosperity катары негизи биз кандай жумуш кылабыз? Биздин бөлгөн каражат өтө чоң чек деп деле айтсак болбойт. Анткени биз 10 миң доллардан баштап, көп болсо 100 миң долларга чейин да беребиз. Бирок биз көп учурларда ушул биринчи инвестор болуп чыгабыз. Анткени ушул эң алгачкы, эң баштап аткан учурда келип колдоо көрсөткөнгө аракет кылабыз да. Бул жерде силер башка нерселерди көрүп атасыңар. Бул көбүнчөсү стартаптарга тиешелүү. Бирок мындай кадимкидей МСБны алсак деле, ушул жерде башка ушул чоңоюп атканда башка стадияларда кошулган инвесторлор да бар, буларга окшош. Мисалы ошол эле Antler, Y Combinator, Techstars дегендер булар дүйнө жүзүндөгү эң мыкты акселераторлор. Андан ары мисалы Global Venture Capital, бул жерде Sequoia, Andreessen деген чоң глобалдык фонддор, венчурлук фонддор. МСБга тиешелүү мисалы ошол эле Private Equity деген фонддор бар. Blackstone, KKR, мисалы Кыргызстанда бизде жалгыз эле Private Equity фондубуз бар. Бул болсо ушул түз инвестицияларды кылган капиталга, бул Highland Capital деген Чолпонбек Жумашкулов ачкан фонд. Бул жөнүндө дагы азыр деталдуу түрүндө сүйлөшөбүз. Анан кийин биз мисалы бир эле кандай багытты тандап алып ошол багытка инвестиция кылбайбыз. Биз негизи бизде агностик деп коет. Анткени биз бүт эле секторлорго инвестиция салганга, колдонго даярбыз. Бул жерде ушул стартаптардан тышкары, IT-дан тышкары баары бар. Билим берүү бар, туризм бар, энергетика бар, отель, ресторандар бар, башка немелер бар, мисалы ошол эле производство, бүт текстилден баштап зарядный станцияларга чейин бизде ар кандай портфелдик компаниялар бар болчу. Андан кийин бул жерде бизди мисалы атайын ошондой дефиниция бар, импакт инвестор деп бизди атайт. Анткени биз жөн гана мисалы инвестиция таратпай, биз андай бир социалдык салымды дагы карайбыз да. Андан кийин биздин мисалы инвестициялар тезисибизде да ал бар. Ошол эле жашыл экономика же мисалы туризм же мисалы ошол эле жаштарды же айым ишкерлерди колдогонго бизде мандатыбыз бар. Ошондуктан биз ошол метрикаларды дагы карайбыз да. Жалаң гана бизнес метрикаларды карабай, ошол социалдык салым метрикаларды дагы карайбыз сөзсүз инвестиция бергенде. Биз азыркы учурда ошол инкубациялык акселерация деп бул жерде жазылып турат. Биз азыр көбүнчөсү акселерациялык программаларды өткөрөбүз. Бул быйыл бир канча 3-4 программа, 3-4 когорта өткөрөбүз. Уже бир когортабыз бүттү, экинчиси азыр өтүп атат, үчүнчүсүнө азыр набор болуп атат. Кызыксаңар мен шилтеменин баарын Канышай аркылуу жиберем. Силер дагы катталып катышам десеңер, катышып алсаңар болот. Андан кийин ошол программалардан тышкары ошол ангел инвесторлорду бириктирип, андан кийин венчурдук фондду дагы ачканга аракет кылып атабыз. Буюрса ошол Алматыда Jitex деген иш-чаранын ичинде биз расмий түрүндө ошол азыр чоң 20 миллиондук фонд ачкан атабыз, инвестициялык. Ошол жерде расмий түрүндө аны жарыялайбыз жакында буюрса. Андан кийин биз өзүбүз дагы ошондой чоң иш-чараларды колдогонго аракет кылабыз. Бул жерде мисалы стартап нация деген эң чоң республикабызда, өлкөбүздөгү эң чоң хакатонду биз ошо биздин портфелдик компаниябыз менен чогуу Codify деген компаниябыз бар. Бул жылы
былтыр 5-ші жолу өткөрдүк. Андан кийин бул ушул эң чоң хакатонго өсүп азыр өзү өнүгүп атат. Андан тышкары дагы биз Central Asia Startup Cup же мисалы 25 мартта бизде Кыргыз Venture Summit деген чоң иш-чараларды дагы дайыма жыл сайын өткөрүп турабыз. Бул иш-чараларга биз бүт ушул Борбор Азияда болгон инвесторлорду чакырабыз, стартаптарды чакырабыз, ишкерлерди. Андан кийин быйыл мисалы Мурат Абдрахманов ошол эле эң мыкты венчурдук инвесторлордун бири, ошол эле MA7 Ventures деген венчурдук фонду бар, же ошол эле Адил Нургожин Big Sky Capital деген алгачкы фонддун региондо иштеген мыкты спикерлерди чакырганбыз. Андан кийин бир эки сөз ушул жазалма интеллект жөнүндө айтып кетишим керек, анткени азыр өзүңөр билип атасыңар, өзүңөр дагы ушул немелерди колдоносуңар, ар кандай түрлөрүн жазалма интеллект продукттарын. Биз азыр ушундай учурда жашап атабыз. Ар бир бизнес бул AI ошол жазалма интеллект бизнесине айланат да. Биз каалабайбызбы, ушул замандын талабы ушундай болуп атат. Андан кийин азыркы учурда мисалы ушул картаны карасаңар, биздин региондон чоң компаниялар пайда боло баштады. Буларды unicorn деп аташат. Unicorn деген бул компаниянын баасы 1 миллиардка жетип, же андан ашып кеткенде ушул unicorn деп коюшат, единорог деп коюшат. Андан кийин биздин регионду алсак, мисалы Казакстандан ушу 3 ушундай компания пайда болду. Kaspi, Freedomду жакшы билесиңер. Өзбекстанда Uzum бар, мисалы Арменияда Pixart бар. Андан кийин эң акыркы мисалы ошондой ийгилик баяны бул болсо Hixfield деген компания. Алар болсо ошол силер промпт жазып, текст менен промпт жазып, Hixfield болсо силерге видео чыгарып берет да. Бул видео генерация кылган стартап. Андан кийин ал болсо ушул 2 жылга жетпей 5 миллион доллардан 4 миллиард долларга айланган компания да. Бул дүйнө жүзүндөгү эң бат өсүп аткан компаниялардын бири. Булар болсо ошол бүт команданын көбүнчөсү булар Алматыдан иштешет. Ошондуктан буну эмнеге мисалы айтып берип атам. Бул мисалы бизге эмнени көрсөтөт? Ушул эле Бишкекте жашап эле, Нарын болобу, Бишкек болобу, ушул Кыргызстанда калып эле дүйнө жүзүндө ушундай глобалдык продукттарды чыгарганга азыр мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат да, ушул жазалма интеллект менен. Андан кийин ушул эң негизги слайд ушул болуш керек. Бунун баары мисалы азыркы эмнеге мисалы мен азыр эң сонун заман деп атам ушул ишкерлерге же инвесторлорго, анткени биз ушул жазалма интеллект пайда болуп аткан заманда жашап атабыз да. Мисалы бунун баары ушундай өзгөрүүлөр ар бир 10 жылдын ичинде болот. Бул болсо 60-чы жылдары башталган чиптер менен, андан кийин алар 70-чи жылдары системаларга айланып, андан кийин 8-чи жылдары уже тармактар пайда болгон. 90-чы жылдары өзүңөр жакшы билесиңер, интернет пайда болгон. Азыркы учурда эң чоң компаниялардын бири ушул интернет пайда болуп аткан учурда башталган. Азыр болсо килейген чоң технологиялык компанияларга айланышты. Ошол эле Amazon, ошол эле Google. 2000-чи жылдары булар ар кандай тиркемелерди чыгара башташты. Мисалы ошол эле YouTube пайда болду, социалдык тармактар пайда болду. 10-чу жылдары бунун баары биздин чөнтөктөрүбүзгө, ушул мобилдик телефондорго көчүп кетти. Азыр 20-чы жылдардан баштап жазалма интеллект пайда болду. Ошондуктан бул бизге абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да, ушул жазалма интеллекттин пайда болушу. Андан кийин силерге ишкерлер катары бул дагы аябай көп инструменттер дагы берет. Мисалы ылдамдыкта аябай чоңойтсоңор болот да, ушул жазалма интеллектти жакшы колдонсоңор. Бул слайд мисалы буну карасаңар, ушул жашыл жагы бул ар бир бул жерде квадрат 3,2 миллион адамдарды көрсөтөт. Андан кийин өзүңөр карасаңар, могу бос болгон квадраттын баары булар болсо жазалма интеллектти колдонбогон адамдар да. Ошондо бул жаңы эле башталып атат да. Жалпы канча 16% азыр дүйнө жүзүндө боюнча жазалма интеллектти колдонушат да. Ошондуктан жаңы башталып аткан учурду колдонуп, биз азыр кандайдыр продукттарды чыгарганга бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул болсо, бул жазалма интеллект кандай иштегенин көрсөтөт. Бул жерде мисалы 4 негизги багыт бар. Андан кийин мисалы бунун баары ошол hardware деген бар, ушул оборудование да.
бул болсо чиптерден башталат да. Nvidia деген компанияны жакшы билесиңер. Булар ушул чиптерди чыгарган компаниялардын эң чоң компаниялардын бири. Анан кийин чиптер чыгаргандан кийин инфраструктура керек, туурабы? Ошол жерде бул жерде көрүп атасыңар, ушул Amazon, Oracle, Google деген чоң компаниялар ошол инфраструктураны куруп берет. Андан кийин мисалы ошол чиптер бар болсо, инфраструктура бар болсо, чоң ошол тил модельдерлер чыга баштады, ошол LLM деген большие языковые модели, large language models деген. Аны жакшы билесиңер, ошол чат GPT силер колдонуп аткан, же Anthropic Claude, же Grok XAI-дан, же Mistral, Метан, ар бир чоң компаниянын өзүнүн немеси бар да, модельдери болот. Анан кийин эң акыркысы бул болсо application layer. Application layer болсо булар өзүнүн ошондой модельдерин чыгарбайт, бирок ошол башка чыгарган модельдерди колдонуп кандайдыр продукттарды чыгарышат да. Анан кийин ушул 3 багытка биз кечигип калдык. Буларга кириш үчүн андан чоң чек керек да. Бизде андай каражаттар жок, мисалы. Региондо болобу же Кыргыз Республикабызда болобу. Бирок ошол application layer алсак, ошол биз башка инфраструктураны, башка ошол эле чоң тил модельдерди колдонуп, кандайдыр продукттарды чыгарсак, бизге ошондой шарттар бар да азыркы учурда. Ошол эле мисалы Lava болуп турат ушул жерде. Бул болсо ошол кодду жазганга оңой продукт сунуштаган компания. Анан кийин булар болсо 2 жылдын ичинде, 2 жылга жетпей, миллиарддык оценкага ээ болгон да. Ошол Lava деген компания, булар Скандинавиядан чыккан компания. Ошол эле Perplexity мисалы өзүнүн немелери жок, модельдери жок, бирок абдан чоң компанияларга булар өсүп атат да. Ошондуктан азыркы учурда ушул жазалма интеллектти колдонуп, дүйнө жүзүнө глобалдык продукттарды чыгарса болот да. Ушул регионду карасак, мисалы, ушул жерде канча бир 10 чакты Борбор Азия, ушул Кавказ, Монголияны алсак, ошол дүйнө жүзүндөгү глобалдык инновациялар боюнча индекстерди алсак, биз эң алдында болобуз да. Бизде дагы аябай көп жумуш жасаш керек. Биз кечигип баратабыз, мисалы ошол эле өнүккөн экосистемаларга салыштырсак өзүбүздү. Бирок башка жагынан карап көрсөк, биз баарыбыз чогулсак, биздин ушул толук жалпы населениябыз канча 140 миллиондон ашат. Ошол эле ВВП бизде мисалы жүздөгөн миллиардтар болот да. Андан кийин биз регион катары ошол интеграция кылабыз десек, бизге оңоюраак болот да. Анткени мисалы чоң экономикалар деле, мисалы ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстанга жалгыз барып ошол дүйнө жүзүндөгү технологиялык экосистемага кошулам десе, бул аябай оор. Андан кийин биздин регионду мисалы азыр дүйнө жүзүндөгү глобалдык экосистемада эч ким деле билбейт да. Ошон үчүн азыр өзүңөр көрүп атасыңар, интеграция процесстерди азыр көбөйүп атат да регионубузда. Мисалы ошол эле чогуу иш-чараларды жасап атабыз, же бири-бирибизге инвестиция кылып атабыз. Андан кийин ушул көбөйөт да. Андан кийин биз ошол эле мисалы Түштүк Азиядай, андан кийин өз убагында дүйнөлүк технологиялык экосистемага интеграция болобуз да акырында. Бул биздин акселератор жөнүндө, анан кийин жазалма интеллект жөнүндө, буну мен силерге ушул азыр акыркы трендтерге тиешелүү болуп айтып берип атам. Силер ушул өзүңөр дагы ишкерлер катары жазалма интеллектти жакшы билишиңер керек да, жакшы колдонушуңар керек да. Анткени мисалы силердин компаниялардын ичиндеги процесстерди бул мисалы аябай жакшы өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү бергенге шарт түзүп берет да. Ошондуктан ар кандай вебинарлар болобу, же ошол эле акысыз көп академиялар бар, ушул жазалма интеллект боюнча. Ошондуктан ошондой ресурстарды колдонуп, өзүңөр үйрөнүп алсаңар болот да. Мисалы мурдагы жумада Heroes Journey деген бар. Алар болсо азыр Америкага чыгып атышат да. Андан кийин ошонун негиздөөчүсү, CEO-су Ильяс атайын вебинар өткөргөн да, ушул M7 Ventures деген венчурдук фонд менен. Ошол вебинардын ичинде ушул кандай жазалма интеллект инструменттерди колгонууну көрсөтүп берген. Андан кийин кызыксаңар, мен кантча аркылуу ал шилтемени жиберем.
Эми биздин негизги темабыз бүгүн бул инвестициялар, ушул ресурстарды силер ишкерлер катары каяктан алсаңар болот да. Мисалы Accelerate Prosperity'де биз кандай иштейбиз? Биз ушул когорталарга жарыялап, набор ачып, ишкерлерди чакырабыз. Ишкерлер андан кийин катышканда өзгөчө бир программаны өтүшөт да. Бир нече жуманын ичинде алар ар кандай эксперттерден тажрыйбасы, ошол эксперттерден мисалы кандай бир тажрыйбасын бөлүнүп, кандай бир нерселерди түшүндүрүп берип жардам беришет да. Ал программа бүткөндөн кийин аны биз демо дей дейбиз. Атайын чоң иш чарага чакырабыз. Ал жерге инвесторлорду чакырабыз. Андан кийин ишкерлер чыгып презентация кылышат да. Мен мисалы ишканам ушундай, мага ушунча каражат жетпей атат, ал каражатты алсам ушундай өзгөрүүлөр болот деп сунушташат питчинг түрүндө. Анан кийин биз мыкты адистерди чакырабыз ушул биздин инвестициялык комитетке. Анан кийин таанып алган ишкерлерге биз сунуш кылып, инвестиция сунуш кылабыз. Андан кийин биз due diligence деген текшерүү процесси өтөт. Мисалы силер ушул презентациянын ичинде бүт айтып берген нерселерди биз текшеребиз да, юридикалык, финансылык жагынан. Баары жакшы болсо, андан кийин биз инвестиционный комитетке чыгарып, ал инвестиционный комитет болсо силерди мейли макул инвестиция кылалы деп добуш берсе, биз уже сделканы даярдап силерге инвестицияны беребиз да. Бул процесс негизи башка инвесторлордун процессине окшош. Азыр айырмаларын дагы айтып берем. Биздин шарттар мисалы ушул биздин программаларыбызда биз атайын ушул рынокко салыштырганда азыраак процентный ставканы кылып, ушул 10% кылып атайын немелерди беребиз. Биздин өнөктөш банкыбыз бар, KCB деген. Ошол KCB аркылуу ошондой кредиттерди беребиз. Андан кийин мисалы ал кредиттер мисалы банк берген кредиттерге окшош эмес, анткени кээ бир учурларда биз залогсуз бергенге шарт түзүп беребиз, же ошол эле графикти башкача түзүп бергенге дагы бизде мүмкүнчүлүк бар да. Ошондуктан биздин максат бул жерде ушул билим берип, анан кийин ушул чакан биринчи инвестицияларды бергенге максат коебуз да. Анан кийин биз ал процессти алсак, мисалы ошол эле айтып атпаймынбы, окшош депчи, кандай инвестор болсо дагы ушул түзүлүшүн алсаңар, процесстин, инвестиция тартып келген түзүлүшүн алсаңар, анын баары бирдей эле болот да. Инвестицияны тартыш үчүн биринчиден силер аябай жакшы даярданышыңар керек да. Даярдануу деген өзүнүн ичине эмнени мисал келтирет? Бул жерде силер өзүңөр алдын ала кандай бир чакан ресерч кылышыңар керек да, изилдөө кылышыңар керек. Азыр Кыргыз Республикасында мисалы кандай инвесторлор бар, алардын кандай шарттары бар, алар мисалы мен эртең барып инвестиция сурасам, кандай суроолорду берет, кандай документтерди талап кылат деген баарына, ошол баарын суроолордун баарына силерде жооп даяр болуш керек да. Ошол алдын ала даярдансаңар, силер өзүңөргө аябай көп убакыт сактап каласыңар да. Анткени мисалы көп учурларда биз көрүп атабыз, эч кандай даярданбай эле, мисалы ошол эле банктарга барып, анан кийин ушул банктарда ошол процесс башталат да, андан кийин аябай көп убакыт кетет да. Ошондуктан ушул алдын ала үйүңөрдө мисалы даярдансаңар, андан көп убакыт сактап каласыңар да. Андан кийин мисалы мейли ошондой тизмени даярданыңар. Ушундай инвесторлор бар экен Кыргыз Республикасында, ушундай шарттар бар экен, ушундай суроолорду берет экен, мага ылайыктуу ушулар деп аларды мисалы белгилеп даярдандыңар. Андан ары ошол инвесторлор менен жолуга баштайсыңар да. Биринчи жолукканда мисалы кандай бир презентация кыласыңар, кандай бир суроолорго жооп бересиңер, инвестор менен таанышасыңар, ошо силерде болгон суроолорду дагы бересиңер. Андан кийин инвесторлор баары жаап калса, алар болсо ошол мен мурун айтып кеткендей, өзүлөрү дагы мисалы суроолорду берип, силерди билгенге аракет кылат да. Мисалы инвесторлор бул жерде эң негизги кандай нерселерди карашат. Бул жерде мисалы биринчиси бул финансылык жагы да. Силерде ошол каражаттар жетишеби? Ошол кредит болсо, мисалы кредитти ар бир ай сайын төлөгөнгө. Ошондой потоктор барбы мисалы силерде? Же мисалы риск жагынан карасак, ошол эле кредиттер болсо, силерде кандай бир залогдор барбы? Эртең мисалы төлөй албай калсаңар, инвесторлордун рисктери кандай защитасы бар дегенди карашат.
Анан кийин бул жерде эң негизгиси бул инвестициялык тезис да. Ар бир инвестордо ушул инвестициялык тезис бар. Ал тезис негизи инструкция сыяктуу да. Алар мисалы кандай бизнестерге акча беришет, кандай шарттар менен акча беришет, кандай мөөнөткө беришет, алардын максаты эмне мисалы, кандай финансылык инструменттер аркылуу беришет. Анткени түрлөрү көп да, ошол жөнүндө дагы азыр сүйлөшөбүз. Ошондуктан ошол бүт суроолорго жооп берип, ошол алгачкы презентация өткөндөн кийин силерди инвесторлор due diligence процессине киргизишет. Due diligence деген бул комплекстүү текшерүү процесси. Бул жерде силерди ошол бүт финанс жагынан, юридикалык жагынан текшеришет. Андан кийин мисалы баары жакшы чыкса, ошол учурда силерге кайра чыгып уже келишимди сунушташат да. Мейли силер бүт текшерүүлөрдөн өттүңөр, мына келишимибиз бар, ушул келишимди мисалы карап силерге ылайыктуу шарттар болсо кол коюп иштешели деген сунуш кылышат. Анан кийин бул жерде дагы көп ишкерлер берген келишимди алып эле ошол эле заматта кол коюп эле ишти башташат. Бул жерде эч уялбай ошол келишимди жакшы карап чыгыш керек. Мисалы кандай бир шарттар жакпаса, кайра инвесторлорго чыгып ошондой эле айтыш керек да. Ушул шарттар жакпай атат, ушуну өзгөртсөк болобу деп. Алар деле түшүнүшөт. Мисалы алар деле инвестор катары жакшы компанияларга инвестиция кылыш керек да, акчаларын көбөйткөн максат менен. Ошондуктан силер эч уялбай дагы өзүңөргө керектүү шарттарды ушул келишимдерге киргизип алсаңар болот да, көп учурларда. Андан кийин деталдуу мисалы ошол эле каражат тартуу түрлөрүн карасак, бул жерде эң негизгиси, эң алгачкысы бул bootstrapping деген бир түрү болот. Bootstrapping деген мисалы силер ушул каражаттар, ресурстар жетпеген учурларда өзүңөрдүн күчүңөр менен кандай бир бизнести курганга аракет кылганыңар да. Андан кийин бул жерде бир нече булактар бар. Биринчиден мисалы силерде өзүңөрдө кандай бир каражаттар бар болушу мүмкүн. Анан мисалы ал каражаттар бат эле түгөнүп калат. Ал түгөнгөндөн кийин мисалы өнүккөн экономикаларда мисалы өзүңөргө алган кредит карталарды мисалы колдонсо болот да. Азыр мисалы Кыргызстанга бул деле культура келип атат, маданият. Мисалы жетпей атса ошол кредиттик карталарды колдонсо болот мисалы. Бул жерде негедир кечиресиздер, слайдтар жүктөбөй алыптыр, бирок бул жерде мисалы кандай дагы түрлөрү болот. Ошол өзүңөрдүн каражаттарыңар, ошол эле мисалы кредиттик карталар. Андан кийин мисалы силерде кандай бир производство болсо, ошол запастарды мисалы кичине азайтып, ликвидностти кичине көтөрсө болот. Ошол эле учурда мисалы эң негизги, эң жакшы түрү бул жерде силер мисалы кардарларга кандай кызмат көрсөтүп же кандай буюмдарды сатып, ошол киреше эң негизги, эң жакшы ошо булак да. Бирок көп учурларда мисалы кирешеңер анча бат өспөсө, силер башка булактарды дагы караганга жалчылык пайда болот да. Ошондуктан мисалы кандай бир өзгөчө шарттарды дагы караш керек да. Мисалы ошол эле салык режимдер. Азыркы учурда мисалы биздин өлкөбүздө эки атайын салык режимибиз бар. Бул болсо парк высоких технологий, мисалы силерде кандай бир технологиялык компаниялар бар болсо, же экинчиси парк креативных индустрий, же упрощенный налоговый режим деген дагы немелер бар. Ушул салыктарды аз төлөп атайын ошондой режимдарды дагы издесеңер болот да. Андан кийин бунун баары чектелген эффекти бар. Мисалы бат өссөңөр, баары силерге кандай бир тышкы ресурстар керек пайда болот. Бул жерде мисалы ушул бутстрепингдин кандай жакшы жактары бар. Мисалы силер эч ким менен бөлүшпөйсүңөр да, эч кимге үлүш бербейсиңер. Бүт интеллектуалдык мисалы силерде кандай бир активдер бар болсо, силерде алат. Андан кийин силер аябай креативдүү болосуңар, анткени ушул каражаттар чектелген учурларда силер албайсыңарбы, баары бир креативдүү болушуңар керек да. Бирок андан кийин фокус акыркысы. Анткени ушул инвестицияларды издөө бул атайын бир жумуш да, аябай көп энергияны алып калат бул жумуш.
Бирок жаман жактары дагы бар. Мисалы, кандайдыр көйгөйлөр болсо, анын баарын өзүңөр чечесиңер да, эч ким силерге жардам бербейт. Анан кийин талап өтө көп болуп калса, мисалы силер кандайдыр заводуңар бар болсо, анан кийин кандайдыр буюмдарды чыгарсаңар, өтө көп, өтө чоң заказ түшүп калса, силерде ушул каражатыңар жетпей калат да, ал заказды чыгарыш үчүн. Ошондуктан андай дагы кемчиликтери бар. Анан кийин эң акыркысы эми стресс, анткени каражаттар чектелген учурларда иштөө бул аябай чоң стресс, аны жакшы билесиңер. Фандрейзинг мисалы бутстрепингдин бүт түрлөрүн колдонуп бүттүңөр, тышкы ресурстарды пайдаланууга тартып келгенге даяр болдуңар. Анан кийин ушул фандрейзингди баштап атасыңар. Бул жерде ушул капиталдын түрлөрүн дагы жакшы түшүнүшүңөр керек да. Анткени мисалы түзүлүшүн карасак, эки топко бөлсө болот башынан. Мисалы, силер кандайдыр капитал тартам десеңер, бул жерде публичный, анан кийин непубличный рынок деген дефинициялар бар да. Мисалы, публичный рынок десек, силер биржага чыгышыңар керек да. Биржага чыгып, ошол биржа аркылуу кандайдыр каражаттарды инвесторлордон, көпчүлүктөн тартып аласыңар да. Бул сүрөттө мисалы сол жанында ошол эле Тимур Турловду көрүп атасыңар. Бул Freedom Holding Nasdaq деген биржага чыгып, анан кийин ошол биржа аркылуу мисалы силер каражаттарды, инвестицияларды тартып алсаңар болот. Экинчиси болсо, бул биздин Караколдук Эркин Адылов деген жараныбыз. Бул болсо SoftBank Vision деген чоң венчурдук фонддон $100 миллион өзүнүн компаниясына бир нече жыл мурун инвестиция тарткан да. Бул болсо ошол непублично деп атпайбызбы, ошол непубличный инвестициянын немеси да, мисалы. Анткени мисалы биржаны алсак, биржада силер бүт ушул расмий түрүндө маалыматты чыгарып, консультанттарды жалдап алып, атайын даярданып, ушул биржанын талаптарына жооп берип гана чыксаңар болот да. Мисалы ушул кандайдыр фонддон непублично инвестиция тартсаңар, ал учурда мисалы ал шарттардын баары экөөңөрдүн ортоңордо калат да. Аны эч жакка чыгарбайсыңар да. Бул жерде мисалы капиталдын дагы эки түрү болот да. Бул үлүш капитал, долевой капитал. Мисалы силер компанияга бирөөнү чакырып үлүш бересиңер да. Экинчи түрү болсо ал долговой капитал, карыз капитал да. Мисалы айырмасы эмне? Негизги айырмасы. Долевой капитал десе, мисалы эртең кандайдыр ишкананы ачып иштетип атасыңар, анан кийин жаңы инвестор келип атат. Долевой капитал десеңер, силер ушул компаниянын ичинде 100% силерде болсо, кандайдыр пайызын сатасыңар да. 10% болобу, 20% болобу, 30% болобу, ошол инвесторго сатасыңар. Ал инвестор ошол пайызды сатып алып, канча болсо да силердин өнөктөшүңөр болуп калат. Мисалы, негиздөөчү болуп калат да. Мисалы компания жабылып калса, ал ошол рискке даяр болуш керек да. Анткени ал каражаттарды силер кайра кайтарып бербейсиңер. Ал бир сатып алдыбы, бүттү. Силер менен чогуу негиздөөчү болуп калды. Жакшылыктарды дагы, жамандыктарды дагы өзүңөр экөөңөрдүн ичиңерден бөлүп жүрөсүңөр да. Анан кийин ошол долевой капитал десек, ошол долевой капитал, анан кийин публичный рынокко чыгам десеңер, бул мен айткандай биржага чыгасыңар. Бул Тимур Турлов бир нече жыл мурун Бишкекке келип форумда ошол IPO жөнүндө айтып аткан кези, бул слайдта көрүп атасыңар, ушул Freedom Holding'ти биржага чыгарыш үчүн чыгымдар $2 миллион ашыптыр да. Анан кийин биржага чыгыш бул өнүккөн компанияларга мүмкүнчүлүк да. Мисалы силер чакан компания болсоңор, биржага чыгыш кичине оорураак болот, анткени ошол эле биржанын талаптары бар да. Бизде деле мисалы Кыргыз фондолук биржа бар, КФБ. Ошол биржага чыгам десеңер, ал биржанын дагы атайын талаптары бар. Ар кандай категориялары бар, ошол категориянын ар бир категориянын өзүнүн талаптары бар. Ал талаптарга жооп бербесеңер, силерди ошол биржага чыкканга алар уруксат бербейт да. Ошондуктан бул болсо ошол чоң компанияларга ылайыктуу публичный инструменттердин бири. Ошол эле учурда силер биржага чыкпай, долевой капитал, ошо үлүш капитал тартып келем десеңер, анда силер инвестициялык фонддор менен иштешиңер керек да. Бул фонддо мисалы силер жакшы билесиңер, бул Highland Capital деген бизде
түз инвестиция тараткан фондубуз бар Кыргыз Республикасында. Анан кийин бул болсо ар кандай компанияларга инвестиция берет да. Бул слайдта мисалы Бишкекте Малина деген комплексибиз бар. Ошол комплекске булар болсо Icon Development деген компания курган аны, курулуш компания. Ошол курулуш компанияга 1 миллион 800 миң доллар инвестиция берген да. Бул болсо үлүш алып, бирок биржага чыкпай, не публичный мисал да бул. Ошондуктан силерге ушул ылайыктуураак, анткени мисалы биржага чыгыш аябай көп чыгымдар бар, анан кийин убакыт боюнча дагы аябай оор опция да. Мисалы фонддон инвестиция тартып алам десеңер, бул болсо биржага салыштырганда оңоюраак. Бирок өзүңөргө чечишиңер керек да. Ошо үлүш капиталды тартып келесиңерби же карыз капитал тартып келесиңер. Бул жерде мисалы Highland Capital үлүш алып, ушул почти 2 миллион доллар инвестиция кылган да. Анан кийин ошол эле биржа аркылуу мисалы карыз капитал деле тартып келсе болот да. Силер шорону жакшы билесиңер, мисалы ошол эле KCB, Barkat, Аю деген чоң компаниялар барбы. Ошолор өз учурунда биржа аркылуу облигацияларды чыгарган да. Облигацияларды чыгарганда силер эч кандай үлүш бербейсиңер, бирок бул кредит сыяктуу иштейт да. Силер ошол облигацияларды чыгарып, ошол көпчүлүктөн акчаны биржа аркылуу карызга алып атасыңар. Андан кийин ошол карызды кайра кайтарып беришиңер керек да. Кандай процент менен, анын бүт шарттарын өзүңөр чечесиңер. Бирок бул жерде дагы ошол эле биржанын талаптарына жооп бериш керек да. Ошон үчүн бул чакан бизнестерге ылайыктуу инструмент эмес да. Бул кичине чоңураак компанияларга ылайыктуу инструмент. Карыз капиталды алсак, биржа аркылуу эмес, не публично десек, бул өзүңөр жакшы билген биздин республикабызда 23 коммерциялык банк иштейт. Жаңы банктар дагы пайда болуп атат. Анан кийин ар кандай өнүгүү фонддор бар. Ошол эле мисалы Орусиянын фонду бар, капиталы мисалы 1,5 миллиард. Ошол эле Узбек Кыргыз фонду бар, Венгер Кыргыз фонду бар, Азербайжандык фонду ачылды. Дайыма жаңы фонддор ачылып атат. Анан кийин ошол фонддордон мисалы карыз алсаңар болот да. Же мисалы ошол фонддордун банктар менен иштеген программалары бар. Ошол эле мисалы Орусиянын фонду бир нече банк аркылуу өзүнүн каражаттарын таратат да. Айырмасы мисалы каражаттардын көлөмү 1 миллионго жетпей банктар аркылуу алса болот. 1 миллиондон ашса түз эле ошол Орусия Кыргыз фондуна барып, түз эле ошолордон ошол инвестицияны алса болот да. Бирок мунун баары бул кредиттер да. Бул жерде силер ошол график боюнча дайыма төлөшүңөр керек, эч кандай үлүш бербейсиңер. Бирок кандайдыр залог сурашат, анан кийин ошол график боюнча кайра кайтарып беришиңер керек да. Бул өнүгүү фонддордон тышкары ошол нарынга тиешелүү, нарында мисалы кандайдыр чоң ошол эле кең байлык казган же кандайдыр башка чет өлкөлүк компаниялар келгенде региондорго, алар атайын ошол жерде иштеген ишкерлерди колдош үчүн атайын өнүгүү фонддорду ачышат да. Анан кийин менин маалыматым боюнча биз нарында иштеген ишкерлер менен сүйлөшкөндө айтышкан ошол атайын фонддор бар, мисалы 6% кредиттерди берген фонддор да болот деп маалымат беришкен. Ошондуктан ошондой фонддордон негизи эң арзан кредиттерди алса болот да. Ошону ар бир региондо башка немелер бар, чоң чет өлкөлүк көп учурларда иштеген компаниялар бар. Кең байлык табабы же кандай производство болобу, андан кийин алар ошондой өнүгүү фонддорун ачышат. Мисалы ошол эле Эски көлдө Кумтордун фонду бар. Ошол Кумтордун фондунан анан кийин атайын ошол пайыздары азайтылган кредиттер тартылат да. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга аракет кылыш керек. Анткени эң арзан кредиттердин бири. Анан кийин бул жерде ошол үлүш, анан кийин карыз капиталдын аралаш түрү да бар да. Ал мисалы мезонинный капитал деп аталат. Неге аралаш? Анткени ал ошол үлүш капиталга да окшош кээ бир касиеттери, кээ бирлери мисалы ошол карыз капиталга окшошуп кетет. Мисалы мен буга чейин ошол ололо компаниялар тобуна иштегем. Анан кийин биз ошол EV Frontiers деген фондунан $1,5 миллион ошол пансионатка тартып келгенбиз да.
Анан кийин формасы ошол аралаш капитал болчу да, мезонинный капитал болчу. Мисалы биз кандай карызга кандай окшош жактары бар, силер ошол график боюнча пайыздарын дагы процент, анан кийин тело кредита, кредиттин өзүнүн төлөйсүңөр. Бирок бул карызга окшош жагы, үлүш капиталга окшош жагы силер ушул кирешенин кандай бир пайызын дагы төлөйсүңөр да, ушул кварталдык түр менен. Ошондуктан бул карыз капиталга да окшош кетет, үлүш капиталга да окшош кетет. Кыргыз Республикасында ушул мезонинный капитал тараткан бир нече фонддор бар. Бул болсо ушул үлүш капиталды, үлүш инвестиция жасаганга даяр эмес инвесторлорго ылайыктуу да. Булар болсо ошо карыз бербей, ушул дагы үлүш капиталга окшош бир инструмент берем деген учурларда ушул эң оптималдуу түрү болот да. Андан кийин мындан тышкары мисалы биз азыр 4 түрүн, 5 түрүн өттүк да. Мисалы публичный үлүш болсо бул биржа, публичный карыз болсо бул облигациялар, не публичный үлүш болсо бул ошол фонддор, түз инвестиция тараткан. Не публичный карыз болсо бул же өнүгүү фонддор, же коммерциялык банктар. Андан кийин бешинчиси ушул аралаш мезонинный капитал. Андан тышкары кандай мисалы инвестициялардын булактары бар. Бул жерде краудфандинг бар. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө атайын платформалар бар. Силер ошол платформаларга чыгып, ошо көпчүлүктөн кандай бир аз чектер менен чогултуп алсаңар болот да. Ошол эле Indiegogo, Kickstarter, GoFundMe деген ар кандай немелер бар. Кыргызстанда бул жаңы эле, бул багыт жаңы эле ачылып атат. Көбүнчөсү кандай бир социалдык компанияларга чогултат да. Ошол эле мисалы кандай бир аябай кымбат дарыга каражаттар жетпесе, же ошол сыяктуу кандай бир компаниялар болсо, социалдык себептерге абдан жакшы иштей баштады да Кыргызстанда. Бирок бизнеске жаңы эле башталып атат. Мисалы жакын арада ушул Prime Finance деген платформа ачылган. Ошол платформа аркылуу буюрса жакын арада ушул бизнестерге ушундай майда инвесторлордон көпчүлүктөн акча чогултканга шарт түзүп берген платформа да. Казакстанда мисалы мындай платформалар көп. Ал жерде ушул силерге окшош ишкерлер чыгып, өз проекттерин сунуштап, ушул инвесторлордон, майда инвесторлордон кандай каражаттарды чогултуп атышат да. Кыргызстанда жаңы эле пайда болуп атат ошол Prime Finance биринчи компания, анан кийин азыр өнүккөнү менен ушундай шарттар көбөйөт деп ойлойм. Андан тышкары мисалы ошол эле Patreon деген ушул GoFundMe, Kickstarter'га окшош компаниялар бар. Ушул Кыргызстанда жашап эле мисалы катталып, ошолор аркылуу мисалы кандай каражаттарды чогултканга аракет кылса болот. Булар болсо ар кандай социалдык проекттерге мисалы азыркы учурда жакшы каражаттарды чогултуп атышат. Негизгиси ушул слайдта карасак, бул жерде биз өткөн немелерди көрүп атабыз. Ушул же үлүш капитал, же карыз капитал бар. Андан кийин ар бири өз учурда ушул же публичный, же непубличный формасын алса болот. Андан тышкары үлүш менен карыз капиталдан тышкары ошол гранттар бар, андан кийин краудфандинг бар. Бул жерде мисалы бул слайд уже эскирип кетти, бул жерде көп немелер жок, бирок силер ушул размер боюнча, анан кийин стадия боюнча өз инвесторлоруңарды билишиңер керек да. Мисалы жаңы эле баштап атсаңар, силерде кандай стартап бар болсо, биз мисалы азыр айткан ошол bootstrapping, өз каражаттар же ошол бизнес ангелдерден каражат алса болот. Андан кийин өсүп уже башка немелерге, программаларга дагы катышып, көбүрөөк чоңураак чек тартып алса болот. Ошол AV Frontiers, BT Innovations деген фонддор, булар болсо мисалы 100 000, 200 000 доллардан баштап миллион же кээ бир учурларда 2 миллионго чейин чектерди салганга даяр да. Андан кийин мисалы силерде кандай бир уже история пайда болуп, мисалы бир нече жыл иштеп атасыңар, уже өзүңөр билесиңер канча киреше пайда болгон, таза пайдаңар канча болгон. Ошол учурда мисалы уже банктарга барып, жакшы шарттар менен кредиттерди алса болот, же ошол эле чоң өнүгүү
фондтордон уже андан дагы чоң каражаттарды тартып келсеңер болот. Анан кийин өтө эле жакшы өсүп, мисалы аябай чоң историяны курам десеңер, бул уже биржага чыкканга дагы амбициялар пайда болушу мүмкүн. Алар уже кичине өскөн, уже стадиялары зрелый компаниялар үчүн лайыктуу ушул инвестициялардын багыты да. Анан кийин Канышай бүгүн айтып кетти ушул гранттар боюнча. Гранттар боюнча эми тилекке каршы бизде экономикабыз андай чоң эмес. Мен мисалы силердин ордуңарда болсом, бул жана сатуу процесске эле окшош да, инвестициялар тартып келип, силер кардарларга мисалы кандай бир кызмат көрсөтсөңөр же мисалы кандай бир буюмдарды сатсаңар, ошол эле сатуу процесске окшош процесс да, инвестицияны тартып келген. Бул силер атайын ошол воронканы курушуңар керек да. Мисалы мага кандай инвестор керек, Кыргызстанда кандай канча ошондой инвесторлор бар деп, ошондой воронка курасыңар өзүңөргө, ошол тизме курасыңар. Андан кийин ошол тизме боюнча кете бересиңер да. Мисалы ошол эле карыз болсо, уже автоматтуу түрүндө 23 банк кирет, кредиттер, бир 10 чакты фонддор кирет. Андан кийин ошо ар бири менен сүйлөшүп, шарттарын билип, андан кийин уже аны конверсия кылганга андай бир аракеттерди кыласыңар да. Ошол эле гранттар боюнча, мисалы бул жерде силер эң негизи түрүндө ошондой окшош тизме, ошондой воронка куруп алышыңар керек. Гранттарды мисалы каяктан алсаңар болот? Бул ар кандай ошол эл аралык өнүгүү институттар да. Ошол эле мисалы IFC, эл аралык финансовый корпорациясы же Дүйнөлүк банктын бир багыты мисалы. Же ошол эле EBRD, Европалык банк, же ADB, Азия банкы мисалы, же ар кандай ошол эле ООНдун багыттары, PROON мисалы, UNDP, алардын да ар кандай программалары болот. Ошол эле мисалы миграция боюнча IOM деген бар, атайын мекеме, мисалы мигрант иштегилерге арнаган программалар бар да, алар чакан гранттарды да таратышат. Ар кандай мисалы элчиликтер, ар бир элчиликтерде мисалы атайын ушул грант программалары бар да, ушул Американын элчилиги болобу, Британиянын элчилиги болобу, Евросоюздун элчилиги болобу, Корея республикасы же Жапондун немеси Жайка деген мисалы ар бир өлкөнүн ушул эл аралык өнүгүү мекемелери бар. Андан кийин ошолор аркылуу мисалы силер кандай бир маалымат алсаңар болот да. Силерде азыркы учурда кандай ишкерлерди колдогон грант программалар бар, талаптар кандай ачсам болот деп, силер ушул бүт картированияны жасап, ошол тизмелерди түзүп билишиңер керек да. Кыргыз Республикасында канча ошол банктар бар, канча өнүгүү фонддор бар, канча элчиликтер, эл аралык өнүгүү мекемелери бар, канча краудфандинг платформалары бар, канча бизнес ангел организациялар бар деп, ошонун баарын тизмеге киргизип, андан кийин ошол тизме боюнча силер конверсия көбөйтөм деп иштешиңер керек да. Ар бир ошондой мекеме менен же потенциалдык инвестор менен сүйлөшүп, андан кийин канча көп мисалы тизмеде инвесторлор болчу, ошончо көп потенциалдык мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы эми ар бирөөсү силерге ооба инвестиция кылабыз деп макул болбойт, бирок силер мисалы 10 инвесторлор менен сүйлөшүп 10 жолу силерге жооп берсе, жок биз инвестиция кылбайбыз деп макул болбосо, анда мисалы ошону 100ге чейин көбөйтүш керек да. Андан кийин ушул ортодо мисалы ушул 50ге жеткенде же канчага жеткенде бирөөсү макул болуп, силердин шарттарыңарга макул болуп инвестиция таратат да. Бул мисалы канча көп аракет кылсаңар, ошончо көп жыйынтык каласыңар да, кыскасы. Ошондуктан мен ушу менен токтоюн. Убактыбыз бүтүп атат, бир 5 мүнөттөй калыптыр. Силер жагынан кандай бир суроолор болсо, микрофон аркылуу болобу, текст аркылуу болобу, суроолоруңарды берип алсаңар болот. Чоң рахмат. Спасибо большое. Я на правах менеджера проекта тоже хотела поблагодарить вас за презентацию. Спасибо большое. Может быть, у кого-то есть вопросы или комментарии? Участники, пожалуйста, поднимайте руку или можете написать в чате.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Даниэль, спасибо вам за вашу презентацию. Было очень интересно. Шел Анан. Просто у меня вот здесь это мындай суроо бар да? Могу, да, я задавать? Вот Да, вы конечно. сказали, инвестиции, есть кредит. Я сама тоже экономист, но насколько я знаю, инвестиции это когда они уже, так сказать, уже имеют право на вашу прибыль, правильно? А кредит, вот вы выплатили кредит, и все, вот все это уже остается, так сказать, у вас. Вот у меня такой вопрос, вот как вы думаете, вот на начальном этапе, что лучше брать, кредиты или все-таки искать инвесторов? Спасибо большое, очень хороший вопрос, очень хороший комментарий. И то инвестиции, просто форма разная получается. Есть Мгм. долевые и долговые инвестиции. И вы очень правильно сказали, то есть банку на вас плевать. То есть если вы берете кредит, банк смотрит на что? На то, что вы вовремя платите. Все, у него голова не болит, он не интересуется вами, пока вы не начнете какие-то просрочки по кредиту, например. А прямые инвестиции, когда какой-то инвестор, будь это фонд или частный инвестор, садится к вам в долю, это другое. То есть это уже другой уровень вовлечения, потому что вы садитесь в одну лодку, это очень похоже на брак. Если компания закрывается, все теряют деньги. Банк-то может хоть залог забрать, чтобы свои деньги вернуть. А частный инвестор, он получает долю, и вот у него такая же судьба, как и у вас. Если компания растет, то, например, если у вас там 50 на 50, и вы отправляете там прибыль на дивиденды, то 50 идет вам, 50 идет ему, например. У банка, например, участия в чистой прибыли нет. У банка просто график, по которому он там собирает эти платежи. Теперь вторая половина вопроса. Какие инвестиции лучше привлекать на начальной стадии? Конечно, если у вас есть возможность ни с кем не делиться долей и самим растить ваши компании, то, конечно, лучше пользоваться просто кредитами и никому долю не давать. Но бывают случаи, например, когда там, очень хорошие партнеры или партнерка подвернулись, да? Они очень хотят вам помогать, они там тоже в этой сфере имеют какой-то опыт, вместе у вас получится делать это лучше. Если так, то почему нет? Можно привлекать частные инвестиции тоже. Другое дело, в Кыргызской республике таких инвесторов практически нету, которые готовы сесть в долю и помогать вам развивать ваши компании. Поэтому здесь как бы особо выбора нету, чаще всего это просто кредиты. Если вот строить иерархию, какие средства сначала привлекать, а какие позже, то я бы на вашем месте делал так. Первое, пытайтесь максимально утилизировать и воспользоваться всеми грантовыми средствами. Это бесплатные деньги. Ну, гранты, когда дают, их не ждут обратно. Цель грантов в другом, да, то есть какая-то организация развития, она хочет достичь каких-то своих целей. Зачастую, если это гранты, это социальные цели. То есть, например, там, создать какое-то количество рабочих мест, там, поддержать женское предпринимательство, там, улучшить экологию там, или там очень много разных причин в зависимости от того, какая организация вам дает грант. И вам нужно здесь просто отчитываться и показать, что вы действительно потратили деньги на то, что обещали. Вот первое, с чего стоит начинать, это вот сделать себе вот эту воронку, там целый реестр всех грантовых возможностей в Кыргызской республике и подаваться на всевозможные программы, чтобы получать эти гранты. Потом, вторая очередь, это льготные кредиты. Льготные кредиты, вот тот пример, который я приводил, практически в каждой области есть какой-то большой инвестор, который там либо добывает какие-то ископаемые полезные, либо там какое-то большое производство. И когда такой большой международный инвестор заходит, обычно есть с правительством у них договоренность о том, что они должны как-то эту область поддерживать. И чаще всего у них эта форма поддержки, они запускают такой социальный фонд при вот этой компании, которая начинает поддерживать местную экосистему. Гранты дают, там, школы строят, там, я не знаю, там, поддерживают какие-то социальные проекты и предпринимателям дают льготные кредиты. Это самые дешевые деньги, которые вы можете получить. Иногда я слышал, там в некоторых областях их дают там по 3%, иногда дают по 6%. То, что мы даем там по 10%, в принципе, тоже льготные. Государство дает какие-то, там, например, там,
фермерам, да, например, или там швейки отдельно какие-то продукты они строят, или там зеленые технологии. Вот всеми этими льготными кредитами нужно пользоваться максимально. И потом уже есть кредиты по рыночной ставке. И когда вам уже деваться некуда и нужны там ресурсы, то вы уже можете пойти, например, и по этой рыночной ставке там, привлекать эти кредиты. Но до этого нужно воспользоваться всеми грантами и всевозможными там, социальными кредитами, льготными кредитами, потому что это дешевые ресурсы, которые на ранней стадии помогут вашему бизнесу расти быстрее. Потом, когда уже станете там середнячком, можно будет привлекать там ресурсы уже другие. И, соответственно, чеки тоже будут расти. Потому что, например, тот же самый, там, вот мы говорим, там, российско-кыргызский, узбекско-кыргызский, там, азербайджанско-кыргызский, у них там программы, которые через банки, там чеки меньше. Вы там идете и там, до миллиона получаете. Все, что свыше миллиона, банк уже отправляет вас сразу напрямую общаться с фондами. Вот. И там дальше уже там вторая половина, это в зависимости от уровня ваших амбиций. Мы знаем истории, например, там тот же самый, там, как он назывался, забыл, производитель этих был. Производитель полуфабрикатов и там этих соленых этих, да, продуктов, например. Там люди начинают у себя дома, там, в маленьком цеху, потом они дорастают до момента, когда уже они получают там, миллионы инвестиций, у них там целый завод. Вот, сегодня обсуждали, Убай Маткасымов, например. Парень продавал антенны, даже не свои. Потом он начал делать свои антенны, и там продолжал привлекать средства. Сейчас у него уже свой завод, и он производит там огромное количество наименований продуктов. Поэтому логика здесь очень простая. Сначала используйте все льготные, там, низковисящие плоды, дешевые и доступные, а потом уже там, все, что дороже. Спасибо за вопрос. У нас, по-моему, в чате... Спасибо. В чате вот, еще вопрос. Да, можно еще второй вопрос. Вот вы последнее, да, сказали, как там? Краудфандинг. Вот мы хотим, вот сейчас уже вот у нас возникла проблема, у нас действующий бизнес над тем, чтобы снизить издержки по электроэнергии. Вот по этому, да, вот как вы сказали, там есть возможность, допустим, на там гранты на солнечные панели, что-то вроде этого. Сейчас вот мы об этом думаем, потому что мы сейчас очень зависим от электроэнергии. И вот на рынке были такие случаи, да, у нас, когда вот свет выключали, да, были аварийные ситуации, и вообще вот с экономией электроэнергии у нас очень много было проблем в этом году зимой. А у нас вот мясной бизнес, да, и представляете, там вот эти холодильные установки, они же должны непрерывно работать. И сейчас мы уже думаем над тем, чтобы не зависеть от государства, да, от государственной электроэнергии. И вот там есть поддержка вот зеленых там. Это, по-моему, к зеленым технологиям относится. Есть. И эта поддержка, она в какой форме? То есть там у тех же банков есть да, какие-то льготные кредиты, например, на это. Мы сами, если вы чуть раньше обратились, несколько месяцев назад мы давали деньги на солнечные панели, на тепловые насосы, в том числе предпринимателям в Нарыне, это вот наши выпускники были. Поэтому такие инвесторы есть. То есть, и которые там, насчет грантов не знаю, гранты, по-моему, тоже, но льготные какие-то кредиты тоже можно брать на вот эти зеленые технологии, потому что это возобновляемые источники энергии, и обычно там у банков есть отдельные программы, которые заточены под то, чтобы вот поддерживать это. Вот. Вашу боль прекрасно понимаю, как бы, вот. И вам нужно, да, диверсифицировать источники энергии. Соответственно, вот попробуйте посмотреть у того же там у Ильдик банка, у АИЛ банка. Вот у АИЛ банка я точно помню, у них тоже по 10% были льготные кредиты на финансирование зеленых технологий. То есть вам нужно просто хорошенько просмотреть эти программы, и наверняка что-то найдется. Вот. И есть большие программы у того же Европейского банка реконструкции и развития, у них там КРСФ называется. Если побольше, например, чеки там, на производство, то там, например, вы можете какую-то часть получить в виде гранта, если у вас там будет какая-то инновация, там, например, те же там источники питания, да, получается, возобновляемые там и прочее, прочее. Здесь вот еще, раз уж я упомянул EBRD, и мы говорим про гранты,
есть гранты, которые даются не деньгами. Например, у Европейского банка реконструкции и развития, я потом поделюсь через Канышай, есть программа поддержки малого бизнеса. Она так и называется. SBS, Small Business Support. В чем суть этой программы? Они, вот, например, у вас производство. Вы завтра хотите, например, на производство какие-то стандарты ISO внедрить. Это все недешево, это стоит там услуг там, специалистов, сертификации и прочее. Например, это все стоит там 10 тысяч евро. Как эта программа работает? Вы подаете заявку в Европейский банк реконструкции и развития, если вы проходите, они говорят: хорошо, Махаббат, оплатите 10 тысяч евро, мы вам вернем, там, в зависимости от программы, там, по-моему, для женщин 85%, для обычного бизнеса там, 75%. И вам возвращают обратно, там, например, 8,5 тысяч евро или там 7,5 тысяч евро. То есть вы получили услугу, которая стоит 10 тысяч евро, заплатив за нее, там, я не знаю, 15 или 20%. Вот такие программы тоже есть, и, пожалуйста, пользуйтесь, у них самые разные консультанты есть. Есть и маркетинг, там, и по продажам, и по внедрению стандартов, и по вовлечению инвестиций. И есть программы поддержки женского предпринимательства отдельно. Поэтому вот ваша задача как предпринимателей максимальное количество информации собрать про эти возможности, а потом уже работать со всеми и смотреть, что из этого там получится сделать, что не получится. У нас, спасибо большое. Еще вопрос в чате. Саламатсызбы, рахмат. Менде бир суроо бар, грант-приз алууга. Клининг компания возможность паровая. Если сидя ушел возможность болсо, голосностью берет Беллинг Стейт. Клиник, да, почему нет? У нас участвуют постоянно предприниматели, которые занимаются клинингом. Мы и в Бишкеке знаем, например, вот из ОЛО выросла очень хорошая компания, она так и называется, Cleaner KG. Это Диана Урузбаева. Вот, и она сама тоже постоянно пытается поддерживать предпринимательниц. Вы можете, кстати, ей написать, я думаю, если у вас клиника, она вам даже что-то посоветует. Вот, и, например, смотрите, то есть, если вы имеете в виду место вот грантовое, да, вы говорите, для клининговой компании, то здесь, смотрите, никаких проблем с этим нет. Вам нужно просто, опять-таки, узнать, какие грантовые программы сейчас работают, и подаваться. То есть очень много грантовых программ, и в свое время, по-моему, вот я когда в Джумголте работал, мы по линии ПРООН, по-моему, даже какому-то бизнесу, который клинингом занимался, давали какой-то грант. Вот. Поэтому абсолютно есть такие возможности, и вам нужно просто вот, сделать этот реестр, посмотреть, какие программы сейчас открыты, в том числе программы по поддержке женского предпринимательства, вот, и податься на эти гранты. Я думаю, что никаких проблем не должно быть. И обязательно напишите Диане, я думаю, что она с удовольствием вам еще что-то посоветует. Руку кто-то поднимал, если у кого-то есть вопрос, да? Да, Алиса, да? так, Буркуль была и... вот и Алиса. Здравствуйте, Галина, спасибо за презентацию. Вот, мы в этом году хотели купить землю, чтобы построить гостевой дом на Рыле. И прежде чем подавать на ЭГРР, нам сказали, что сначала купить землю, потом подавать. И мы хотели либо кредит взять, потому что кредит, нам сказали, там 20 с чем-то процентов, а инвестицию, ну, об этом не думали. А если мы построим, мы можем через год платить инвестицию, типа отдавать деньги через год либо два, как только получим. Да, я понял. Смотрите, здесь ситуация чуть-чуть сложнее, потому что у вас, получается, сейчас идут уже расходы, нужно там покупать землю, строить на ней что-то, и доходы пойдут там только после определенного периода, когда вы там запустите этот бизнес, да, и до этого будет достаточно много времени. Какие у нас здесь есть опции? Опции здесь есть либо здесь также, в принципе, применимы кредиты. Просто вы договариваетесь, например, что у вас есть так называемый грейс-период, льготный период. То есть можно пойти посмотреть, какие институты финансируют туризм, вот, так как вы относитесь к нему, да, получается. Вот тот же Госбанк, например, дает, по-моему, под 6%. В залог можете поставить там ту же самую землю, и вот незавершенное строительство, и договориться так, что вы начнете платить только там через год, например. Вот. Это все абсолютно реально.
там те же самые банки и фонды развития, и мы тоже, например, мы зачастую идем на гибкий график. И, например, если у вас там сезонный бизнес, мы можем там в это время там у вас ничего не брать, а построить платежи таким образом, когда у вас там, например, пик сезона, для того, чтобы вам было легче платить. Поэтому это просто предмет договора с тем, у кого вы будете брать эти средства. Что касается частного инвестора, здесь, к сожалению, с сожалением, да, говорю вам, что обычно их немного, их очень немного, и там еще очень важно, у кого вы деньги берете. Там очень разные истории бывают. Поэтому не нужно брать первые встречные деньги, потому что вы этого человека, по сути, берете в партнеры, и проблемы у вас потом будут общие. То есть обычно вам самим нужно очень хорошую проверку делать, если вы хотите в долю кого-то брать. И зачастую таких вот инвесторов, которые делают такие частные инвестиции, их не так много. Поэтому здесь больше вероятность привлечь, наверное, какое-то кредитное финансирование, просто договориться так, чтобы вы получили льготный период и платили уже чуть позже. Спасибо большое за вопрос. Нургуль пишет в чат, Магеч разыш білдіресіз, біз 2022 жылы нарандан акцияға шығып, жеңіл болғанбыз, бір көтерілі документтер көп белетілі қаршы алған емеспіз, азыр қайрылсақ болуы шарттар ұшында еле пайыздағы жоған ұқсойды. Нургуль, біздің акселерацияны өтсіңөр, бізде шарттар өзгерген жоқ, ошонто эле 10% қатары қалды. Башка акселерация болсо, ошол акселераторға чыгып сурасаңар болот. Азыркы учурда мисалы бизде бир программабыз өтүп атат, акселерация. Ошол программа өткөндөн кийин сиз бизден акселерация өтсөңөр, биз негизи ошол демодей ичинде чакырып ошол сунуш кылганга мүмкүнчүлүк беребиз, мурун катышсаңар. Ошондуктан тактап ошол акселерацияны акселерейт prosperity өтсөңөр, бизде качан 29 майда демо дейбиз болот, ошого катышып өзүңөрдүн проектиңерди сунуштасаңар болот сөзсүз. Бизден эмес башка акселератордон өтсөңөр, анда ошолорго чыгып, ошолордон тактап алсаңар болот. Рахмат. Так, по-моему, вопрос. В любом случае, я через Канышай оставлю контакты, вы можете напрямую со мной связаться, если есть какие-то вопросы. Я вам сейчас, чтобы не отходя от кассы, давайте отправлю несколько ссылок, чтобы вам было удобнее получать информацию. Так, сначала я вам скину, наверное, где у нас чаще всего все сидят, наверное, Инстаграм я скину. Accelerate Prosperity – это наша страничка официальная, где публикуются все программы. Сейчас у нас идет набор на инкубацию. Если хотите и интересно, можете податься туда. Потом я упомянул EBRD. Сейчас я скину вам ссылку. Так, секунду. Так, вот они проекты. Так, Advice for Small Business. Если какие-то контакты нужны, я могу потом поделиться. Есть еще женщины, так, Women in Business, тоже программа BRD. Так, я вам тоже отправлю. Доноров вы, в принципе, можете взять из открытых источников. Ну, вот, например, там есть тот же сайт, где, в принципе, все международные организации, которые работают у нас в стране, перечислены. Вот, и можете там пройтись по всем и потом
посмотреть, какие у них программы сейчас открыты. Вот. Ну и на сайте Нацбанка у вас есть список банков всех. Сейчас, секунду. Дальше уже можете точечно по всем банкам пройтись. У нас сейчас в стране, оказывается, уже 24 банка работает, и у каждого из них там есть какие-то разные программы, поэтому можете пройтись. Мои контакты есть у Канышай, поэтому если появятся какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь, с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое всем за время. Возвращаю Спасибо слово. вам большое. Было очень интересно. Большое спасибо. Да. Спасибо, Дарья. Канышай, вас не слышно. Да, Канышай, у вас микрофон не включен. Нет, не слышно.